Кыргызстанда жаңы дайындалган өкмөт элге ишин көрсөткүчө дагы жок дегенде 6 ай талап кылынат. Бул тууралуу 4-февралда президент Садыр Жапаров Telegram каналына жарыялаган билдирүүсүндө айтылат. Жапаров билдиргендей, ал арада жаңы даярдалган конституция жана жаңы мыйзамдар кабыл алынат. Алардын негизинде жаңы реформалар, өзгөрүүлөр болуп, жаңы таза кесипкөй кадрлар дыкат сынактан өтүп келүүсү мыйзам чегинде гана жүрөт. Ошону менен катар президент премьер-министрлик кызмат жоюларын бирин-бири кайталаган мекемелер да жок болоорун жазды. Бул процессти басып өтүү үчүн убакыт талап кылынат, деди Жапаров. Кыргызстанда 3-февралда жаңы өкмөт ишке киришти. Конституциянын жаңы долбоору парламентке жиберилгени 2-февралда белгилүү болгон. Анда президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилип жазылган. Долбоор эми элдик талкууга чыгып, парламенттин 3 окуусунан өтүшү керек. Ага ылайык премьер-министрлик кызмат жоюлат. Президенттин администрациясынын жетекчиси бир эле учурда министрлер кабинетинде башкарат. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары жалпы жыйынга чогулду. Депутат Сайдулла Нышанов Атамекен партиясынан чыгып жатканын жарыялады. Белгилей кетсек, Нышанов 2005-жылы 3-чакырылыштагы Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланган. Атамекен социалисттик партиясынын тизмеси менен алгач 2012-жылы 5-чакырылышка, 2015-жылы азыркы 6-чакырылышка депутат болуп келген. Урматтуу депутаттар, мен Атамекен партиясынын катарынан чыгып кетип атам бүгүн. Ошол боюнча билдирүү калтырып коеюн дедим эле. Ал эми депутаттык ишимди жана фракцияда иштерди жүргүзө берем. Рахмат. Ал эми жалпы жыйында сөз сүйлөгөн депутат Дастан Бекешев учурда камактагы ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго коюлуп жаткан кине боюнча өз пикирин билдирди. Анын айтымында, Курсан Асановго коюлуп жаткан кине жалпыга түшүнүксүз болууда. Именно по Курсану Асанову. Ему сейчас вменяют захват здания МВД. Ну вот немыслимо же, что один человек может пойти и захватить всю милицию. Тогда вопрос возникает, что у нас за милиция такая, которая допустила одному человеку ворваться, захватить. А еще 7 октября сделать построение вот здесь, вот на улице. Он же не может один взять, всех заставить выйти на построение. Мне кажется, нужно как-то объективнее рассмотреть эти вопросы. Мы, депутаты, не имеем права вмешиваться в следственные судебные процессы, но все-таки возникают вот такие вопросы, когда публикуют пресс-службы обвинения. Поэтому было бы правильным, наверное, сказать, в чем конкретно его обвиняют, и сделать его судебные процессы открытыми. В то время, кто только чего не захватывал, почему другим не предъявляют? Ал арада депутаттардын суроолоруна жооп берген президенттин Жогорку Кеңештеги өкүлү Анарбек Калматов эл өкүлдөрү бийликти жана укук коргоо органдарын саясий куугунтукка айыпсыз айыптап жатышат деген пикирин айтты. Мына Дастан Бекешев Курсан Асановду подпискага чыгарып койгула деп атат. Эми бирде отуруп алып, силер деле, мен деле сотко же укук коргоо органдарына бир указание бергенге биздин акыбыз жок да. Ошону силер өзүңөр деле түшүнөсүңөр да. Ирина Юрьевна говорит, что на Абдиля Сегизбаева, почему до сих пор, говорит, не выходит на под домашний арест Фарид Ниязов. Но не выходит, значит, они сидят законно там. Для этого есть надзорный орган страны. Президент, когда нас собирал после инаугурации, всех сотрудников своего аппарата, вчера встречался с членами правительства, он строго-настрого всем указал. Работать честно, добросовестно, с чувством высокой ответственности. Если кто будет нарушать закон, он будет отправлен в тюрьму. Так и сказал он. Ош облусунун Оокат районунун акими Бактыбек Марипов кызматынан бошотулду. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койду. Өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн айтымында, бул Улукбек Мариповдун премьер-министрлик кызматындагы алгачкы чечимдеринин бири. Бактыбек Марипов учурдагы өкмөт башчынын бир тууган иниси болуп саналат. Мыйзамга ылайык жергиликтүү бийлик органдары аткаруу бийлигинин бир бөлүгү болуп саналат жана түздөн-түз премьер-министрге баш ийет. Президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө жарлыгынын негизги багыттарынын бири жарандарды мамлекеттик жана муниципалдык кызматка бирдей жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга шарт түзүү. Кадрдык маселелерди чечүүдө коррупциялык тобокелдиктерди төмөндөтүү болуп эсептелинет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери үчүн үй салууга тендер жарыяланды. Бул маалыматты мамлекеттик сатып алуулар порталы жарыялады. Маалым болгондой, УКМК кызматкерлери үчүн ар бири 9 кабаттан турган турмуш тиричиликке ыңгайлуу 6 үй курулат. Курулуш компанияларына жарыяланган тендер ушул жылдын 25 февралында аяктайт. Үй салууга 580 миллион 935 миң сом бөлүнгөн. Манас проспектисине курула турган бул турак жайды 2022 жылдын август айында бүтүрүп берүүсү керектиги да белгиленген. Бишкек мэриясынын алдында мамлекеттик мектептерди, бала бакчаларды ачууну талап кылган митинг өттү. Алар Кыргызстандын башка аймактарында мектептер, баш каладагы базарлар жана соода борборлор кадимкидей тартипте иштеп жаткан учурда онлайн окууланып жатканына нааразычылыгын билдиришти. Уктук февралдын аягында, 1 февралда ачылбай, февралдын аягында кайра ушул суроону караштырабыз деген маалыматты окудук. Ошону түшүнбөй жатабыз биз. Эмнеге частный жеке садиктер менен мектептер иштеп жатат, торговый центрлар, игровой площадкалар иштеп жатат, аякта деле балдар көп болуп атат. Эмне үчүн ушул мамлекеттик ишканалар, мектептер иштебей жатат садиктер менен? Биздин окуубуз, балдарыбыздын укугу дагы абдан бузулуп атат да. Биз ойлойбуз ушул күнү биз ойлойбуз, биз түшүнбөй жатабыз да. Эмнеге частныйларга разрешение берет дагы, а бизге бербейт? Чогулгандардын алдына чыккан вице-мэр Айжан Чыныбаева баш калаада мамлекеттик мектептер менен бала бакчалардын ачылбай жатканынын себеби коронавирустун жайылышынын алдын алуу аракети деп түшүндүрдү. Смотрите, вы знаете количество детей, да? Это 200 тысяч человек. Если в торговые центры 200 тысяч человек одновременно не ходят. Поэтому они перезаражаются в том варианте, который может себе медицинский наш сервис позволить. В регионах переуплотненности в школах нет, как в Бишкеке. Бишкек единственный город Кыргызстана, где 211% загрузка. Представляете, 211. Бишкекте 18 январдан бери 1, 5, 9 жана 11 класстардын окуучулары мектепте билим алып жатышат. Мэрия калган класстарда мектептерде окууга өтөрүн пландаган. Эпидемиологиялык абалдан улам 30 январда алардын кадимки тартипте окутууга өткөрүү убакыты артка жылган. Белгилей кетсек, 24 январда шаардагы 2 мектептин окуучуларынан коронавирус табылган. Оштун Кара Суу районуна караштуу Кашкар Кыштак айыл өкмөтүндө 3-класстын 6 окуучусу уланып, Ош облустар аралык бириккен клиникалык балдар ооруканасына түштү. Маалыматты Говорит ТВга аталган оорукананын башчысынын орун басары Жыргал Кадыров тастыктады. 2 февраль күнү после обеда түшкөн, 6 окуучу түшкөн, экөөсү кече күнү абалы жакшы болгону байланыштуу чыгарылган, 4 оорулуу азыр неврология бөлүмүндө дарыланып жатат, калган 4-өсү. Абалдары алдыңкы күндө жакшы канааттандырылды, жакшы дары-дармектерин алып атат. Эмнеден уланган тууралуу ошону биз дагы так билбейбиз, азыр ал боюнча укук коргоо органдары дагы иликтөөлөр жүргүзүп жатат. Кошумчалай кетсек, 6 окуучу тең айылдагы Дадан Султанов атындагы жатак-интернаттан билим алышчу. Коронавируска каршы республикалык штабтын маалыматына караганда 4 февралга карата вирустан Бишкекте дагы 3 киши каза болду. Кыргызстан боюнча 70 адамдан оору табылды. Өлкөдө илдет жугузуп алгандардын расмий эсеби 84.832 киши болду. Жалпы ооругандардын 81.334-ü сакайды. Соңку бир күндө 102 адам айыкты. Пневмонияны козгой турган коронавирус Кыргызстанда алгач 2020 жылдын март айында аныкталган. Андан бери оорудан кайтыш болгондордун саны расмий эсепте 1418 кишиге жетти.